بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى. Урматтуу бир туугандар, бул чыгарылышта жаннат ээлеринин сыпаттарынан болгон бир сыпат тууралуу учкай кеп кылмакчыбыз. Ким бул сыпат менен жашаса, ким бул сыпатка татыктуу болгон болсо, бул дүйнөдө мыкты жай баракат жашайт, эң жакшы жашоодо жашайт, ырахат менен жашайт. Эч бир инсан бул сыпатсыз бактылуулуктун даамын да тата албайт. Таслимун би амрилlah, Кудай Тааланын буйруктарына моюн сунуу, ага канаат кылуу жана ыраазы болуу. Учурдагы заманыбызда жокчулуктан эмес, молчулуктан каза тапкан заман. Ачкачылыктан эмес, токчулуктан кайгы тапкан заман. Ошол себептен ушул канаат туурасында сүйлөөнү туура көрдүм. Канаат деген сөздүн маанилеш синоними шүгүр кылуу, ыраазы болуу. Буга дагы маанилеш жүрөктүн жай баракат алуусу, жүрөктүн тынчуусу, кең пейилдик, ушул сымал сөздөр канаат сөзүнүн окшошу. Ал эми канаат сөзүнүн тескериси бул ач көздүк, көрө албастык, тойбостук, суктук, ушул сымал сөздөр анын. Ал эми канаат сөзүнүн араб тилдеги тактамасында ридон нафс бима касамаллаху лаха минар ризк. Нафстын ыраазы болуусу Аллах Таала берген бардык аздыр көптүр мал байлыгына, берген бардык жакшылыктарына нафстын ыраазы болуусу, ошол инсан ыраазы болуусу. Анын каршысында, тескерисинде ал хирс, ач көздүк, көрө албастык, ошол сымал ичи таардык. Канаат сөзүнүн тескериси ушундай экен. Фала яскуну би касратул мал. Ичи таардык, ач көздүк, канчалык мал байлык көп болсо дагы жүрөк тынчыбайт. Жүрөк ордуна келбейт. Ким ошол канаат сыпаты менен сыпаттанбаса, канчалык мал байлык көп болбосун, канааттуу болгон болсоң, анда бир жөн. Бирок ач көздүк, көрө албастык, бул эч качан мал байлык канча көбөйсө дагы эч качан жүрөк тынчыбайт экен. Кур'ани Каримде Аллах Таала айтат: "Ман амила солихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тойиба." Аялдардан, эркектерден иман келтирген абалда ким жакшы амалдар жасаган болсо, ага эң жакшы жашоодо жашатабыз. Тактап айтканда, бул жашоодо канаат менен жашатабыз. Бул жашоодо канаат деген сыпат берилет ага. Иннал аброра лафи наим. Чындыгында такыбалуу инсандар, Кудай Таалага моюн сунуучуларга кыяматтын күнү эң жакшы бейиш жаннат берилет дейт. Тафсир, муфассирлер, алымдар бул аяттын чечмелөөсүндө бул дүйнөдө ошол инсанга канаатчылдык, ыраазычылдык, такыбачылдык деген сыпат берилет дейт. Имам Муслим менен Имам Бухари келтирген риваятта мындай дейт: Лейсал гина ан касратул араз, иннамал гина гинан нафс. Мал байлыктын көптүгү бул байлык эмес, чыныгы байлык бул жан дүйнөнүн тазалыгы, нафстын бай болуусу, нафстын каниетчилдик болуусу деген мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде ушинтет. Египеттеги Ал-Азхар университетинин мурунку доордогу алымдарынын бириси Абдуллах Шабрауи өзүнүн Унванул Баян китебинде Ал-Канаату усусу тақва ва расул гина деген сөздү айтып кетет. Канаат кылуу бул таквалыктын эң бир негизи, таквалыктын фундаменти жана байлыктын башаты дейт. Демек, канаатчыл инсан бул таквадар инсан. Канаатчыл инсан бул бардар жашоодо, шүгүрчүлүк жашоодо, Кудайдын ыраазылыгындагы жашоодо инсан. Фигоятул Максуд китебинде мындай деп келтирилет: Аллах Таала инсандарды берген нерсеси менен сынайт. Ким ошол берилген аздыр көптүр бул жашоодогу нерселерге шүгүр кылган болсо, Аллах Таала ошол нерселерге берекесин берет. Ким кайсыл бир инсан колундагы болгон нерсесине, Кудай Таала берген нерсесине
шүгүрсүздүк кылып, надандык, ичтардык, ушундай көрө албастык терс сыпаттар менен кабыл алган болсо, Аллах Таала эч качан ошол инсандын мал байлыгы көп болсун, аз болсун, кедей болсун, эч качан берекесин бербейт экен. Жашоодо инсандарга кээ бир сыноолор келет. Ошол сыноолорду адам көтөрө билген болсо, инсан пенде моюн сунуп көтөрө билген болсо, канаат менен, шүгүр менен, ыраазычылык менен, Аллах Таала ошол пенденин даражасын болуп көрбөгөндөй бийик даражага көтөрөт. Жана ошондой эле ошол инсандын күнөөлөрүн кечирет. Тактап айтканда, кээ бир инсандарга аль-марад, бул дүйнөдө оору, айкыс оорутуучу ооруларга чалдыгат. Жана кээ бир инсандар адамыл инжабыл балат, көп убакытка балалуу болбой калат, же болбосо такыр эле балалуу болбой калат, же эң жакын адамыңызды бул дүйнөдөн жоготуп коюу. Ата энеңиз болсун, бир туугандарыңыз, сизге жүрөгүңүзгө эң жакын инсандарыңыз бул дүйнөдөн жоготуп коюу. Ошол сымал кедейлик, жокчулук, ушул сымал сыноолор менен инсан оор сыноолор менен Аллах Таала тарабынан сыноого дуушар болуп кеткен. Пенделер ойлойт, кээ бир сыноолор мага гана берилет деп бир нааразы болуп ойлоп калышы мүмкүн. Бирок Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: силер кээ бир нерселерди жаман деп же жек көрөсүңөр, туура эмес көрөсүңөр, ал силер үчүн жакшы дейт. Кээ бир нерселерди силер жакшы көрөсүңөр, жүрөгүңөр менен сүйүп, ошол нерселердин болуусун каалайсыңар, бирок ал силер үчүн жаман дейт. Ошол себептен кээ бир сыноолорду Алла Таала тарабынан берилген мен үчүн сыноо деп ага таслим болуп, ислам акыйдасында, ислам ишенимдеги эң негизги парыздарынан бири Кудай Таала тарабынан берилген каза тагдырга ыраазы болуу, бул парыз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: момундун жашоосу бир таң калыштуу дейт. Ага жакшылык жетсе шүгүр кылат. Бул ал үчүн жакшы. Ага кыйынчылык, мусибат жеткен болсо дагы шүгүр кылат. Бул ал үчүн жакшы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде мындай дейт: чындыгында Аллах Таала инсандардын сырткы келбетине жана мал байлыктарына карабайт дейт. Чынында Аллах Таала инсандардын жүрөктөрүнө жана жакшы амалдарына, солих жакшы амалдарына карайт дейт. Ошондуктан биз Кудай Тааланы ыраазы кылыш үчүн жүрөгүбүздү пакиза сактап, Кудай Таала берген нерсеге канаат кылып, жакшы амалдарга умтулууга аракет кылышыбыз керек. Дагы бир хадисинде Азирети пайгамбарыбыз мындай дейт: өзүңөрдөн байлык максатында, байлык жаатында, рызкы жаатында өзүңөрдөн төмөн инсандарды карагыла, балким өзүңөрдөн жогору инсандарды карабагыла дейт. Бул хадисти ачыктап, тактап айтканда, өзүңдөгү колуңдагы жок нерселерди башка бир өзүңдөн жогору турган бай инсан болсун, башка бир инсандар болсун, ошонун колунан жүрөгүңдү оорутуп карай бербегин. Балким өзүңөн төмөн жакты карап, Аллахка канаат, шүгүр кылган дейт. Бул хадисти ачыктап алымдар мындай дейт: жакшы амалдарды Кудай Таалага жакындоо максатында солих амалдар жасоодо бул хадис терисинче болот. Балким өзүңөн жогору турган, көп Кудай Таалага жакын болгон инсандарды карагын, өзүңөн жогору турган инсандарды карагын. Ал эми байлык, рызкы максатта, рызкы жаатында болсо, анда өзүңөн төмөндөгү инсандарды карагын дейт. Ким каниетчил болсо, ал Кудай Таалага жакын болот экен. Аллах Таала ар бир инсандын жүрөгүнө канаат, кеңпейилдик, жомарттык берсин. Кийинки сабагыбыз хасад тууралуу болмокчу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.